Кутмандуу күнүңөр менен. Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн сабагыбыздын темасы өзгөчө, балдар. Ата, сиз кандай адамсыз? Анда жакын келип кунт коюп көңүл бөлгүлө. Сабагыбызды баштаардан алгач табышмактуу тапшырма менен баштайын. Ата-энеңер менен чогуу ойлонгула, балдар. Бул сөздү баары билишет, бирок эч нерсеге алмаштыра алышпайт. Сенин кубанчыңда, ийгилигиңде, жаныңда болушат. Сени дайыма колдошот. Кана, балдар? Кандай табышмак экен? Бул сөздү баары билишет, бирок эч нерсеге алмаштыра алышпайт. Сенин кубанчыңда, ийгилигиңде, жаныңда болушат. Сени дайым колдошот. Азаматсыңар, ата-энебиз экен. Ата-энебиз чоң бактыбыз, балдар. Анда сабагыбыздын максаты ата-эненин кадырын билебиз. Өз алдынча эркин ой жүгүртүүгө тарбияланабыз. Эмоциялык табитти ойготобуз, балдар. Анда эмесе, ата, сиз кандай адамсыз? Сизди тааныгандар сен атаңа окшошсуң дешет. Апамдын сизди күтүү менен гүлдөй өмүрү өтүүдө. Агаларым сизди күтө берип чарчашты. Күнү түнү эстешет. Мен сиздин элесиңизди көз алдыма элестете албай кыйналам. Апам сизди күтө берип чачтары агарды. Сиз кеткенде мен 2 жашта экенмин. Бул карындашым. Чоң агам төрөлгөндө түшкөн сүрөтүңүздөр. Экинчи агам төрөлгөндө түшкөн сүрөтүңүздөр. Сиз кеткенден кийин апам аларды чоңойтуп, бизди чоңойтуп бакты. Чоңойтту. Атага окшош кыз бактылуу болот дейт апам. Карындашым сизге куюп койгондой окшош. Эки агам карындашыбыз окшош атама дешет. Сиздин үнүңүздү укпаган карындашым сүрөтүңүздү дайыма карай берет. Мына сиз кеткенде төрөлгөн карындашым да эс тартып чоңоюп калды. Жаны бар болсо да баласын бооруна кысып эркелетет экен. Ата, сиз кандай адамсыз? Ата, сиз кандай адамсыз? Эки агамдын чоңу сизди элес буласыз. Ортончусу эсе албайт экен. Мен тамтоң басып кадам койгон кезимде Россияга кеткен экенсиз. Жалгыз апам бизди эл катары кантип баксын. Мугалимдик маянасы да жарытылуу эмес. Кезде акча жөнөтүп турчу экенсиз. Мен эс саткандан бери акча келүү да
токтоду. Апамды көрүп боорубуз ачыйт. Бүгүн биз үчүн эстен кеткис күн болду. Биз карындашты болдук. Эки агам колумдан жетелеп төрө түйүнү алып барышты. Экинчи кабаттан тизли катар турган терезелерден акмалап апамды көрдүк. Эрмегибиз жалгыз карындашыбыз. Апам сизди күнү түнү күтө берет. Бизге көрсөтпөй көз жашын сүрткөнүн кээде сезип туюп көрүп калам. Апамдын өмүрү кыял менен өтүп жаткан сый. Агаларым сизди күтө берип түңүлгөнбү, эми анча сөз кылбай калышты. Апам, карындашың экөөң атаңа куюп койгондой окшоссуң дейт. Көзгүдөн өзүмдү көрүп, атам жашынакай эле киши экен го, анан бизди кантип сагынбайт деп бушайман болуп кетем. Мен кичине кезимде телефондон сүйлөшүп турчу экенсиз. Кийинки жылдары таптакыр дайынсыз болуп кеттиңиз. Сизди көргөндөр Россиянын түкпүрүндө жүрөк дешет. Кирип экен го, эмне үчүн бизден кабар албайт, сагынбайт деген түпсүз ойлор мени дайым кыйнап келет. Ата, сиз кандай адамсыз? Сизди тааныгандар апамдын айтуусунда адамгерчиликтүү, төрт тарапы түп келген адам экенсиз. Жүзүңүздү көрбөгөн, үнүңүздү укпаган жалгыз кызыңызды эстейсизби? Жок дегенде телефондон сүйлөшүп, үнүңүздү угузуп койбойсузбу? Курбуларымдын аталары Россиядан келгенде биз томсоруп калабыз. Биздин да атабыз кирип келсе экен деп үмүт кылабыз. Ата, сиз дагы эле жоксуз. Ата, сиз дагы эле жоксуз. Сизди ал жакта кандай күч кармап турат? Бизге жибербей. Чоң агам Эржесем Россиядан атамды издейм дейт. Апам, өлсөм да сени барса келбес Россияга жибербейм дейт. Ата, биз сизди ушунчалык сагындык. Эч бир баланын жан дүйнөсү жабыркабасын. Мынакей балдар, эч бир баланын жан дүйнөсү жабыркабасын. Баарыңыздарга узун өмүрдү, куунак көңүлдү, чыгармачылык изденүүнү каалаймын. Сулуулуктун жеткен чеги ден соолук демекчи, ден соолугуңуздар чың болсун. Анда эмесе Ноокат районуна караштуу Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда сиздер менен болду. Саламатта калыңыздар, үйдө болуңуздар. Мен силерди жакшы көрөм. Саламатта калгыла. Менин алтындарым. Кийинки көрүшкөнгө чейин.